жашында чоң сүйүүгө кабылган Макрондун сүйүү тарыхындагы окуялар башка президенттердикинен өзгөчөлөнүп турат. Өзүнөн 24 жашка улуу аялды сүйүп калган Макронго бир четинен таң берип, бир четинен баа бересиң. Эммануэлдин ата-энеси билим сапаты жакшы деп аны менчик мектептердин бирине окууга киргизишет. Ал мектепте француз тили адабиятынан Бриджит аттуу мугалим болочоктогу президентке сабак берип калат. Эммануэль көп нерсеге шыктуу болгондуктан мугалимдин эң сүйүктүү окуучусуна айланат. Экөө биригип көп иштерди жасай башташат. Кийин экөөнүн сезимдери кантип башка нукка бурулганын өздөрү байкабай калышкан. Ошентип мектеп курагында өзүнүн мугалим эжекеси Бриджитти сүйүп калат. Бири-бирине болгон сүйүүсү уламдан улам күчөгөн. Мурда кийин мындай окуяны көрбөгөн мектеп жамааты мугалим окуучунун бирге көп убакыт өткөрүп жатканын байкашып, бири-бири дүң боло түшүшөт. Бул окуянын учугу Макрондун ата-энесине да жеткен. Эң кызыгы бул мезгилде мугалим Бриджиттин күйөөсү жана 3 баласы болгон. Баласынын бул кылыгын ата-энеси анча жактыра бербей, мугалимден оолактатуу максатында Парижге жиберет. Бирок бул нерсе алардын жалындаган сүйүүсүнө чек кое алган эмес. Алыска кетип бара жаткан Эммануэль Бриджитке "Мен баары бир сизге үйлөнөм" деп айтып кетет. Акыры жаш жигит өз максатына жетти. Бриджиттин күйөөсү менен болгон мамилеси соолугундап ажырашып кетет. Арадан жылдар өтүп 2007 жылы Эммануэль Макронго турмушка чыккан. Расмий баш кошкондоруна 18 жыл болсо да алардын сүйүү тарыхына 30 жылдан ашып калган убага. Айрымдар Эммануэль саясатка аралашып, элге бат таанылуусуна жубайы экөөнүн жаш курактарынын адаттан тыш айырмачылыгын белгилеп келишет. Айрым маалыматтарда француз аялдарынын көбү Макрондун жубайы өзүнөн бир топ жаш улуу экенин билгенден кийин ага добуш беришкенин айтышкандыгы айтылып келет. 2017 жылы 14 майда президенттик кызматка келген Макрондун учурда балдары жок. Ал эми Бриджиттин мурунку некесинен 3 баласы жана 7 небереси бар. Учурда Бриджит 69 жашта, ал эми Макрон 45 жашта. Эмнеси болсо да 2 жашка бактылуу турмуш каалайбыз. Сүйүү жашка карабайт деген ушул тура.